Бул эң чоң нерсеси, бул ажырашуу, ошол бири биринен көңүл калуу. Чогуу бир нерсеге жетет да, мисалы, колунда эчтекеси жок кезде баш кошушуп, анан аябай чоң максаттарды коюп, анан негизи эле эркек кишинин бир чоң ийгиликке жетишине эң чоң себепчи бул жанындагы тандаган жары экен да. Эчтеке колунан эчтеке жок кезинде сенин колуңан келет, болгон нерсесин баарын үнөмдөп, ушундай бир бийикке жеткенден кийин анан эркек киши өзгөрөт. Демек, мотивацияны айым берип туруш керек. Бул айтылат кинодо. Бул айтылат, бул бар. Мен эң чоң тирегим, келинчегим болду деген нерселер бар. Бир гана нерсе ошол убакыт өткөндөн кийин адамдын өзгөргөнү, чөйрөнүн өзгөргөнү адамга канчалык деңгээлде таасир берет. Барчылыктан, жокчулуктан дегендей, э? Анан сөзсүз түрдө, мисалы, азыркы учурда балалуу боло албаган үй бүлөлөр көп да. Ошол булардын бирден бир чоң себеби да ошол болот да. Ошол нерсени камтып, достук, ошол эле эң жаныңда жакыным деп жүргөн адамдар сени сатып кетиши мүмкүн. Анан албетте баардык нерсе келип туруп эле кандай гана кыйынчылык болбосун, биз жараткандын алдына келебиз деген дагы маанилер бар. Себеп дегенде биз баары укмуш болуп турган кезде унутуп калабыз, кыйынчылык болгондо эле келип калабыз да. То есть ошондой нерсенин баарын камтыганга аракет кылдык. Достукту, ким дос, ким душман, баягы кыйынчылык учурда билинип калат го. Анан албетте өзүнүн сүйүктүү жары, анан эң чоң ошол максатыбыз убагында баалап калыш керек. Бардык нерсе. Көңүл. Ушул көңүл темасын алып чыккыбыз келди да. Көңүл. Убакыт келет, билбейбиз, убакыт өтүп кеткенден кийин өкүнөбүз. Анан биз негизи бул тасманы эркектер көрүш керек да. Эркектер көрүш керек. Бирок биз эркек кишини напрямую алып келе албайт экенбиз да кинотеатргачы. Анан бир гана нерсе ошол чөйрөдөн улам, байлыктан улам, бийликтен улам, аманат ошол нерсенин баарын унуткарып баштайт да. Ошол жерде Унуткарып баштайт. Анан Раянанын аял эмнеге тарынат? Көп чоң деле нерсе эмес, көңүл калгандан эле болот да. Баягы көңүл бөлбөй койгондо тарынат, э? Айымдар чын эле кичинекей нерсеге эле сүйүнө беребиз.